Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Биздин тарбиялык саатыбыздын темасы улуу жеңиштин даңкы өчпөйт. Балдар, силер билесиңерби? Улуу жеңишке канча жыл болуп жатат? Албетте 75 жыл, азаматсыңар. Сабактын максаты менен тааныштырып өтөйүн. Улуу ата мекендик согуш жана улуу жеңиш жөнүндө маалымат аласыңар. Улуу жеңиштин кантип келип калгандыгы жөнүндө билесиңер. Ой жүгүртүүңөрдү, эске сактооңорду өстүрөсүңөр. Бул сабакты түшүнүү менен чынчылдыкка, мекенди сүйүү патриоттуулукка, боорукердикке, эрктүүлүккө тарбияланасыңар. Бул теманы баштаардан мурда мен силерге 4 сап ыр айткым келип турат. Тып-тынч жаткан элиме душман келип кол салды, СССРдин жеринде кандуу согуш башталды демекчи 1941 жылдын 22 июнунда фашисттик Германия жүзү каралык менен бейпил турмушта жашап жаткан Совет элине кол салды. Ошол күндөн баштап Совет эли 1418 от күйгөн татаал жана азаптуу күндү басып өттү. Дал ошол оор жылдарда Совет эли 27 миллиондон ашуун уул кыздарынан ажырады. Ырас 1941 жылдын июнь айынан 1945 жылдын 9 майына чейин согуштун жалыны каптабаган үй бүлө анда калган эмес. Биз ошол өмүрлүк жолдошторунан ажыраган жоокер жарларынын, жүрөгү жараланган энелердин орду толгус күйүтүн эч качан унута албайбыз. Ошондогу согуштун кайгысы да, улуу жеңиштин кубанычы да элибиздин эсинде түбөлүккө калат жана улуу жеңиштин даңкы эч качан өчпөйт. Бул согушка Кыргызстан 360 миңден ашуун аскерин жөнөткөн. Алардын 150 миңдейи орден жана медалдар менен сыйланган. 29 адам даңк орденинин толук ээси, 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры болгон. 90 миңден ашуун аскер курман болгон. Улуу ата мекендик согуш жылдарында 70тен ашуун өнөр жайлар, ишканалар иштеп, күнү түнү согушка барбаган аял эркектер, эс тартып калган балдар кыздар, ишке жарандуу карылар эмгектенген. Согуш мезгилинин оор кыйынчылыктарына карабай, турак жайлар салынып, колхоз-совхоздор иштеп, мектептерде окуучулар билим алып турган. Ошентип СССРдин эрктүүлүгүнөн, сезгичтигинен, күчтүүлүгүнөн 1945 жылы 9 майда Германиянын борбор шаары Берлинге туу сайып улуу жеңишке жетишкен. Бул 5 жылдын аралыгында канчалаган үй бүлө сыздады жана кайгы тартты. Албетте бул улуу жеңиш оңой олтон келе койгон жок. Балдар, улуу жеңиштин даңкын эч качан өчүрбөй жана мекенди сүйүүгө, кызмат кылууга даяр болуубуз керек. Балдар, ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Үйгө тапшырма улуу ата мекендик согуштагы Кыргыздын атактуу баатырларын билип келесиңер. Саламатта калгыла. Сабакка көңүл буруп отурганыңар үчүн чоң рахмат.